Ал нерседи ал эми мыкты оюнчу деп эстеликке кала турган деле бир кагаз деле алган жокмун. 5000 сом алдым неме. Анан Бекмырза байке, сиз канча убакытка чейин дагы ушул Көкбөрү жаатында жүрөйүн деген ойлоруңуз бар негизи? Ал оюнчу командадан кетти. Илан байке көз жолугуп калыш. Агылбизге барып ойноп бербейсиң деп. Ушул аттарды дагы бул дарылап турат экенсиздер. Ал нерсеге мамлекеттен акча бөлүнөбү же өзүңүздөрдөн чыгабы бул нерсе? Эми мыкты оюнчу кетсе, мыкты оюнчу келет. Жок, бизде мындай болгон жок. Мактабай эле айтып, ирани эле айтып. Контракт бербесе дагы мен ушул байкенин эмеси деп көңүлдө ойноп берем, жөн элечи. Баткендиктерди күтүп атабыз. Бизге кичине аз-маз спонсор жагынан Баткендик туугандар эле келип берсе, жакшы ийгиликтер жаратабыз, Кудай буйрса. Чабуулчу жигиттерибиз өзүнүн чабуулчу жумушун так аткарды деп эсептейм. Ошонун себебинен ушундай ийгиликтерге жеттик го депчи. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай эле Көкбөрү оюнунда бир алдыга жылып жаткан оюнчулардын бири Баткен областынан чыккан Агылбриз командасынын жанында турабыз. Жетекчиси Эрлан байке жана ошондой эле алдыңкы оюнчулардын бири Бекмырза байке. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жакшы. Кеңизде биринчи эле 21 мартка арналган оюн жөнүндө сүйлөшөлүчү. Оюн кандай болду? Оюн жакшы, мыкты деңгээлде өттү. Көкбөрү федерациясынын президенти Рамис Жунушалиевке чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Анан жалпы жамаатына Көкбөрү федерациянын мыкты деңгээлде өткөздүк деп эсептейбиз биз. Мына буйруса 21-не чейин эски Аккул ат майданында өттү. Финал күндөрү жаңы ат майданда финал күндөрү өттү. Анын ачылышы болду. Президентибиз Садыр Нуркожоевич келди. Президентибиз дагы Көкбөрүнү аябай быйыл аябай жакшы мыкты деңгээлде колдоп келатат. Ал кишиге дагы чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Анан Бекмырза байке, бул оюнда аябай жакшы оюн көргөздүңүз. Негизи чындыгында бул оюнга кантип келип калгансыз? Алгачкы кайсыл командада ойнодуңуз эле? Канча жыл болду ойноп келе жатканыңыз? Саламатсыздарбы? Биз Алай командадан баштаганбыз. Алай командадан баштадык. Андан өзгөн ойнодум. Мына чүйдө кайсы бир командачы болду ойнодум. Анан Агылбризге келип калдым. Агылбризге Эрлан байке чакыруусу боюнча келдим. Эрлан байке көз жолугуп калыш. Агылбризге барып ойноп бербейсиң деп сүйлөштүк. Байке дагы мыкты байке, жакшы. Ошо мамилебиз бар болчу. Анан жок дей албадым. Ошону жок дей албай ошону байкенин бир сөзү менен келип калдык Агылбризге. Анан бул негизи Агылбриз командасынын түптөлгөнүнө канча убакыт болду? Агылбриз командасы түптөлгөнүнө негизи былтыр 2023 Ноорузда түптөлгөн. Өзүбүздүн Аккулада шеринелеш достор, агалар, инилер, этчилер жамааты деп коет, эттештеген жигиттер менен. Ошол жакта ойноп жүрүп, анан Нооруз турниринде 2-лига ачылат экен. Ошол 2-лигага чыгып чабып өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрбөйлүбү деп. Анан Ноорузда ошо жамаатыбыз менен чыгып 4-орунду алып алганбыз. Анан ошонун себебинен анан 9-май болду. 9-майда Жалал Абадка бардык. Жалал Абадка барып бир ойноп, бир утулуп кайра келдик. Анан күзүндө бизди Баткен областына жетекчиликке коюшуп, анан кандай команда чыгарабыз? Баткен атынан бир айылбы, шаарбы, же бир тообу, жерби ошонун атынан атап команда чыгаралы деген ниеттер бар эле. Тилекке каршы ошол советтешсек, биз эле өзүбүз чүйдө чоңоюп, көлдө чоңоюп, Баткенди жакшы билбейт экенбиз чынында. Анан андай ойлондук, мындай ойлондук, аягында келип анан баягы Агылбриз деген команданыбыз деле Баткен атынан чыгарсак эмне болмок эле. Аты баягы бойдон калат экен. Квота Баткендики болуп атса, эмне айырмасы бар деп эле анан ошо Агылбриз командабыз деле кайра эле Баткен областынан. Негизи бул бир областтан деле команда топтоп чыгыш аябай кыйын болуш керек. Анан
сөзсүз түрдө колдоо керек да бул нерселерге. Ошол учурда Баткен эли жардам көргөздүбү, мисалы аттарын бериштиби, кандай оюнчуларга болсо дагы? Колдоо баягы өзүбүздүн эле бул жакта шернелеш жүргөн ошо этчилер жаматыбыз, этчилер жаматта досторубуз, инилерибиз, агаларыбыз, ошондой эле Жети Дубан деген жаматыбыз дагы бар. Чогуу булак чабабыз кышы менен. Күзүндө баштап жазга чейин бир шернелешпиз. Жакшы мыкты агаларыбыз бар. Ошол агалардын колдоосу болду. Анан ат жагынан Руслан Тутуев агабыз жардам берди чынында. Бир эки ат таап берди. Калган аттар өзүбүздүкү, тааныштардыкы. Капитан келип калып, бул Беки келип калып, ошо түштүктө ат кармаган агалары бар экен, ошолордон барып сурап оюнга ат бериңиз деп. Ошентип чогулуп бир кыскаралакта эле чогулуп калдык чынын айтканда. Аттарыбыз толуп толбой ошентип аз убакытта эле чогулуп калдык да. Ооба, туура айтасыз. Андан деген бул оюнга жетиш үчүн деле бир канчалаган эмгектер керек болот, канча убакыт керек болот. Анан бул оюнда Бек мырза айке өзүңүздү кандай оюн көргөздүм деп ойлойсуз? Эми ар бир адам өзүнө баа берет го, мисалы. Кандай оюн көргөздүм деп ойлойсуз? Бул оюнда жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы толук кандуу өзүм ойлогондой эле оюн көрсөттүм деп ойлойм. Анан негедир бизде защитабыз жакшы болду. Анан атка да көнүп алдым да. Ат дагы эми оюн көрүп жүргөн да, Кара Байыр деп. Мурунку эски ат Кара Куш деп нарындан келген ат экен. Ат дагы баягы оюн көрүп жүргөнгө мен күтпөгөн жерлерде гол жаратканга көп шанс берди атчы. Күтпөгөн жерлерде мисалы кетип атып, мындай атты көбүнчө биз мындай казанга башын коюп мындай салабыз да, мындай түз кылыпчы. Ал ат бакойно мынтип кетип тегереңдеп атканда деле уже улак жыйнай берсең, өз казанга келип токтойт да. Урса деле кетпейт экен. Анан эми бул жерден биз ойлошубуз мүмкүн, эми өзү бала баягындай. Эми айтып калышат го, күчтүү бала, ушундан гол жаралат депчи. Анан эми кичине бул көкбөрдө казан улакка мисалы кичине ыгына салсаң эле, атың жакшы болсо, улакты кичине ыгына салсаң эле, у гол түшө берет да. Защитник мыкты болуш керек биринчиден, конечно. Ошентип жакшы оюн көрсөткөнгө аракет кылдык. Кудайга шүгүр, жакшы толук кандуу оюн көрсөттүм деп ишенем өзүмө. Ооба, туура айтасыз. Анан айтып калдыңыз да, азыркы учурда бул аттар мыкты болуш керек деп. Бул оюнда негизи жалпы жолунан канча ат менен оюн көргөздүңүздөр? Бизде 12 ат эле толук болду. Анан кичине полуфинал группадан чыгып аткан акыркы оюнубузда мен аттым кичине арканкынан, артын бутуна кичине травма алып калып, полуфиналга эттеп нерсе кылып, нарак берип, мааса сүйгү ат чыгар эдик болду. Андан финалда деле кичине атыбыз бутунан аксап, ошодон сал немерээк болуп калды. Дагы жакшы оюндар көрсөтөлү дедик, бирок атыбыз кичине жооп бербей. Азыр эми жакшы. Анан бул деген негизи эле көкбөрүдө көбүнчө бул аттар ролду ойнойт экен да, аттар мыкты болсо, Анан бул оюн негизи эле бул карап турсаң мындай коркунучтуу оюн да. Бул нерседен чоң жаракат алып калышыңыздар да ыктымал. Мисалы чоң жаракат алып калса оюнчулар, ал оюнчунун каражатын ким төлөп берет? Жетекчиликтен болобу же оюнчулар өзүнөн болобу? Бул оюнчулардын коопсуздугу азыр быйыл федерацияда биринчи жолу ушул неме келип атат, страховая компания, мамлекеттин страховая компаниясы, ошо ден соолук боюнча. Мурункусунда оюнчулар неме толтуруп беришчү. Оюн алдында кокус бирдемке болуп калсам, кырсыктап калсам, команданын жетекчисине, федерацияга доом жок деп жазып беришчү. Бирок азыр деле бар ал, бирок быйыл Рамис Жунушалиев жакшы шарттарды түзүп, страховой компания менен сүйлөшүп, ар бир баланы страховой компанияга койгонго мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ар бир команда өз жетекчилери балдар менен сүйлөшүп, страховкага туруп атышат. Жакшы, ушу мамлекет 200 000 чейин страховать этип беришет экен.
азыр айтып калдыңыз, бул эч кандай бир жаракат алсам, жетекчилерге догум жок деп киришет депчи. Негизи эле бул командага кирип атканда кандай контракт менен киришет? Кандай чектөөлөр бар, мисалы оюнчуларгачы? Оюнчуларга 18 жаштан өйдө болушу шарт. Анан чектөөлөрдөн контракт жагынан эми ар бир баланын өзү менен сүйлөшүлөт. Договор ар бир бала менен өзүнчө болот. Дагы эмнесин айтабыз? Ошо. Негизи бул командага бир контракт түзгөндөн кийин, бул жыл айланып бүткүнчө ал оюнчу башка командада оюн көргөзө албайт, Ооба. Анан Бекмырза айке, сиз айтсаңыз, бул оюнда мисалы буга чейинки оюндарда деле бир чоң жаракат алып калып, бир каршылыктар болду беле, ойнобой эле койчу деген үй бүлө тарабыңызданбы? Ал нерсе ар бир ата-эне, ар бир улакчынын үйүндө болсо керек. Ата-энелерибиз, конечно, балам, ушул оюнду ойнобой эле койбойсуңбу, сен эртең катуу жаракат алып калсаң кандай болуп калат дегендей немелер болот ата-энебиз жактан. Бирок бул каныбызда барбы билбейм, Кудайым сактайт негедирчи. Ар кандай жерден жаракаттар болот оор жаракат. Кудайга шүгүр, шакачын алды экенмин. Анан бул оюнга мисалы жаңы улакчыларды алып жатканда көпчүлүк күндө эмнеге маани бересиздер? Көпчүлүк күндө чеберчилигине. Бизде машыгуулар болот оюн алдында. Ошо машыгуудан аттарды, балдарды тандоо болот. Бул турнирде эми чоң ыраазычылык айтып кетели Сейитбек Анарбек уулуну. Ошондой эле Жаныбек Каримов келип калды как раз ошо машыгуубузда. Ошо балдар менен кеңешип, аттарды, балдарды чеберчилигине карап алганбыз чынында. Жакшы жаңылып аптырбыз. Балдар мыкты деңгээлде ойноп беришти. Жанын сай ойноду десе болот. Ар бир жигит, ар бир улакчы өзүнүн жумушун так аткарды. Ошонун себебинен жеңиш жылмайды го дейбиз да биздин командага. Анан Сейитбек мырзанын машыктыруучу сиздердин агылбирсизде. Негизи бул оюн көргөзгөндө бул ошол машыктыруучудан дагы зависит этеби? Мисалы жеңишке жетүү, жетпей калуу деген нерсечи? Албетте. Бул Сейитбек Анарбек уулу аттарды башында тандоодо аттардан, балдардан баштады өзү. Бул баланы алмаштыргыла, бул атты калтыргыла, могу 2-3 атыңарды алмаштырышыңар керек. Милдеттүү түрдө жарабайт деп элечи. Анан тышкары келип, күндө кечинде келип балдарга тактика коюп берип, эртең оюн дегенде. Тактикаларын коюп берип атты. Биринчи стартка, экинчи стартка сен эмне жумуш аткарасың, сен улакты ала албай калсаң, мындай бирөөнү жабып кетесиң. Мен кыйкырганда чыга кал, ордуна муну киргизем. Деп анан оюн учурунда дагы сен кир, сен чык деп заменде аябай жакшы карап бер десек болот да. Аттарыбызды тек иштетти. Аттарыбыз 3 тайм тең токтобой чуркап атты. Мыкты деңгээлде иштетти дейбиз. Ошондо бул жеңишке жетүүңүздөрдүн дагы бир себепкери бул сиздердин машыктыруучуңуздар экен да, Анан Бекмырза байке, сиз канча убакытка чейин дагы ушул Көкбөрү жаатында жүрөйүн деген ойлоруңуз бар негизи? Мен дайым ден соолук берсе, ушу өмүр боюнда эле Көкбөрүдө жүрөрүм келет бул нерсеге. Мисалы эми ар ким ар жактан мисалы бирөөлөрү машина жарыштырып, бирөөлөрү жанагындай башка спорттор менен мындай эс алса, биз Көкбөрү менен эс алабыз да. Эми бул нерсеге билбейм, бун Көкбөрүн ташташ кыйынбы дейм да. Ооба, азыр айтып калбадыңызбы, биз Көкбөрү менен эс алабыз депчи. Негизи чындыгында мен ушул нерсеге аябай ишендим да. Негизи буга чейинки оюндарды көрчү эмесмин, биринчи жолу оюнга барып көрдүм. Анан ушундай бир жаныңыздарга бир күч келип атса дагы кайра туруп алып ойной берет экенсиздер да, ошону көрүп чындыгында аябай эле баа бердим. Анан бирок каршылыктар да болуп калышы мүмкүн. Мисалы, жубайыңыз эгерде бул нерсеге каршы болсо, үй бүлөнү тандайсызбы же Көкбөрүнү тандап кетесизби? Көкбөрүнү эле тандап кетебиз го дейм, Негизи биринчи орунда үй бүлө турат. Бирок сиз үчүн андай эмес Көкбөрү, биздин жубайларыбыз Көкбөрүн тыя албайт го дейм мен. Биздин жубайларыбыз Көкбөрү чаппа кой десе, онда чаппа койсок.
болбой калат го дейм. Эми ата энебизге көнбөй атабыз анан. Ошондо мисалы экөө тандап болсо көкпөрдүн тандап кетет экенсиз да. Анан сизде негизи буга чейин өзүбүзгө баарыбызга эле белгилүү болгондой бир достук командасы, ынтымак командасы бар. Кыргызстанда эң эле күчтүү командалардын бири. Ошол жака чакыруулар болсо барасызбы негизи? Чакыруулар болду беле буга чейин? Жок, болбоду чакырлар. Мисалы биз эми достук командасы бизди чакырган болсо биз сразу эле кетип калбайбыз. Биз, конечно, Эрлан Байкенин уруксаты менен. Себеби бизге азыр эми ушул момент бияк бизди карап атат, эми команда болгон үчүн арак берак кылып баардыгы ушул жак карап атат. Анан бул бизди Эрлан Байке деле бизди эми өсүшүбүзгө салым кошот. Аяк деле каршы эмес. Конечно, бирок качан ак элбиз болду экен, бир азыбыз деп мындай жетекчи дубасын берип, анан кетирсе, анда ошондо барабыз да. Анан мындай кетип калбайбыз. Эгерде мисалы Бек мырза Байке башка командага кетем десе кетиресизби? Мыкты улакчылардын бири да, сиздердин команданы алдыга сүйрөп жүргөнчү эми. Албетте, мыкты улакчы, мыкты командада ойнош керек. Өйдө жактан жакшы, мыкты командалардан жакшы сунуштар болсо, эмнеге бул жигиттин жолун бууп кармаганга милдеттүү эмеспиз. Жакшы команда келди, ушундай сунуш берип атат, биз менен кеңешип, ошака барып чабайын десе, албетте колдойбуз. Мындай жигиттерди биз чоң жакшы, мыкты высший лигадагы командалардан көргүбүз келет. Өзүбүз дагы өзүбүздүн ийнилер бул дагы. Колдойбуз. Кудай буйрса, быйыл өзүбүз деле болушунча аракетти кылабыз ушу высший лигага жеткенге деген бир жакшы максаттарыбыз бар. Кудай буйрса, 2-лигада болчук мына. Норус турниринде жаңы эле түптөлүк жаңы эле команда түзүп, азыркы жигиттин баары быйыл эле түптөлгөн жигиттер. Былтыркы ак элбиз командасынан эч ким жок азыр быйыл. 9-майда, Норус турниринде 1-лигага чыгып алдык. 9-майда аракет кылабыз. Высший лигага чыкканга 9-майда болбосо 31-август президенттин кубогунда дагы аракет кылабыз. Высший лигага чыкканга. Биздин балдар да ошо высший лигада оюн көрсөтсө деген ойдобуз. Командабыз, балдарыбыз. Анан азыркы учурда сиз дагы айтып калдыңыз, мыкты оюнчу деп. Ушул жерден айта кетейин, куттуктайбыз. Сиз дагы мыкты улакчынын наамын алдыңыз. Анан негизи бул наамды алам деп ойлодуңуз беле чындыгында? Бул наамды алам деп ойлогон эмесмин. Чындыгын ойлогон эмесмин. Анан бизге немеге жаңы ипподромго достук менен ынтымактын оюнун көрөлү деп бардык. Достук менен ынтымактын оюнун көрөлү деп барып анан көрдүк. Көрүп отургандан анан жамгыр жаабыйды. Жамгыр жаана кетейли болуп атсак эле Каракылжа менен Намыс ойнойт турган го финалда. Анан токтойм ушунун оюнун көргөнчө кетейли анан. Отуруп калдык. Отуруп анан Намыс менен Каракылжанын оюнунда бүттү. Бүткөндөн кийин капитаныбыз ал жерде неме алыш келди жанагындай. Биз эми капитан болгон кубок ак элбистинчи. Анан ошол кирип кетти. Биз эми сыртта эле турдук да трибунадачы. Анан эми ошол чыккы жакты машинеге барып эле чыгып турайлы анан жөнөгөнбүз. Капитан бир тууган иниси экөө жөнөп алып анан трибунаның арка жагында кетип атсам менен 2-лиганын мыкты оюнчусу Кулмурзабыл Бекназар деп атпай. Анан эми ишенбейли анан кайра жүгүрүп барсам эле чакырып атыптыр. Билген жокмун чындыгында. Билгенде баягы суу болбой жакшына машинада куру карап отуруп турмак экенмин. Билбедим чындыгын. Жакшы. Анан бул наамды берип атканда, мисалы Эрлан мырза, көбүнчө эмнесине маани бересиздер? Ойногонунабы же оюнчунун сиздерге жакындыгына маани бересиздерби? Негизи мен деле мурун көп аралашпагандыктан көп деле билбейт экенмин ушул жөнүндө. Ошо оюндан кийин суроолор көп пайда болду. Анан федерациядан сурадык, судьялардан сурадык, секунданттардан сурадык. Мыкты оюнчу ошол финал күнү баягы команда утулуп аткан жерден команданы да сүйрөп кеткен моменттер болот экен. Биз мисалы үчүн ошо
Талас менен ойноп атканда финалда 4-4 болуп турган жерден Бекназар тиги 2 гол жаратып 4-6 кылып команданы алдына сүйрөп кеткен жери бар экен. Анан баягы салып аткан голдору дагы бир необычный баягы сала албай турчу, башка булакчылар сала албай турчу жерден бир необычный монда өзгөчө бир ыкмалар менен салып кеткен голдор экен да. Ошол үчүн наам берилди. Түшпөй турган голдору түшүп кеттир да. Анан ошонун себебинен бердик бул жигитке деди да. Анан мисалы үчүн Ынтымак командасында деле Майрамбектин очкосу эң көп экен жогорку лигада. Көп гол салып, команданы алдына сүйрөп. Анан финал күнү Кушчубай жакшы мыкты гол менен команданы алдына сүйрөп кеткен экен, өзү жерден алып барып, ошончо 3 киши 4 бала жабышып аткан жерден алып барып гол жаратып, анан ал жигитке да ошо 1 гол үчүн мыкты булакчаны беришиптир да. Бир эле упай үчүн. Мыкты упай үчүн ошо команданы алдына сүйрөп кеткен себебинен да. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча бул жерден мисалы бирөө 13 очко, ал эми 10 очко салганын айырмасында эмес, бул ошол канча кыйынчылык учурда бир команданы коргоп кеткендиги экен, Ооба. Анан бир суроо бере кетейин. Азыркы учурда интернет тармактарында аябай эле тарап атат. Сиздердин командаңыздарда ойногон Бакытбек Уулу Кутман деген дагы мыкты оюнчуңуздар бар, Ошол сиздердин командаңыздардан кетти деген дагы бир кандай десем, интернетте хайп дейинби же бир жалган маалымат дейинби? Бул ушул нерсеге жооп бере кетсеңиз, сиздин командаңыздан кеттиби ал оюнчу? Ал оюнчу командадан кетти. Ал бала да жакшы мыкты чапкан бала. Өзүбүздүн инилер эле болот. Көп жылдан бери таанышпыз. Былтыр да биздин Акыл Бирс командага келип чабып кеткен айтмакчы. 9-майда чапкан. Анан быйыл дагы чалып, иним келип ойноп бербейсиңби десем, сөзүбүздү жоктобой келди, ойноду. Анан ошол баягы ал жигиттин кеткен себеби да ошол мыкты оюнчунун немесинен кетти да. Менде 13 очко, Бекназарда 10 очко болгон үчүн, Анан бул нерсе чындыгында аябай эле бир ал инсанга деле катуу тийип атса керек. Ал инсан дагы ушундай жазып чыккандарын көрүп калдык. Бул нерсеге жанымда аябай бир чын дилим менен ойнодум эле. Бул эмне үчүн? Мен 3 очко меники өйдө турат Бекназардан депчи. Анан сиз бул нерсеге өзүңүз мындай күтүүсүз келип калдым дедиңиз, бирок ошол нерсеге өзүңүз мындай ыңгайсыз болуп калып аткан жоксузбу? Мисалы Мен жооп берейин. Мен аябай эле ыңгайсызмын. Бирок мага мен мыкты игрокту алсам, мисалы, мыкты игрокту алдым да. Мыкты игрокту алып эле сразу эле жылдыз болуп эле кеткен жокмун. Баягы эле жооп жөнөкөйлөө Бекназар боюнчамын мен. Мага конечно, ар бир баланын мечтасы болушу мүмкүн бул мыкты игрокту алыш деген. Бирок мен өтө деле күткөн эмесмин. Анан бирок Кутман менин үкам. Экөөбүз бир жерденбиз. Ошол нерсени мен билгенде, эгер мени жаздырып, наракта мен ала турганын билип, өзүм билгенимде, Кутман ушинтип таарым командадан кетип калаганын билгенимде мен бербекмин. Жаздыр эле алып аткан деп элечи. Ал нерседи ал мыкты оюнчу деп эстеликке кала турган деле бир кагаз деле алган жокмун. 5000 сом алдым неме. Аны келди командага бердим. Могул нерсени билгенде бермекмин мен, бирок өсүп келаткан бала, жаш бала, бирок дагы келечек алдыда болчу. Бирок сразу эле мыкты оюнчуну алышым керек эле деп таарым кетип калган туура эмес. Кудай кааласам эрте биринчи лигага чыктык. Биринчи лигада деле биздин балдар мыкты. Биринчи лигада деле чемпион болгонубузга шанс бар да. Шанс бар. Ошо шанстан дагы ушу балага укам мээнет кылдың деп ушул балага биринчи лигада деле иштеп койсок болот эле да бизчи. Себеби таарынбай кетпей турганда, мисалы жерден улак теңсем пас берип, башка бала эңсе пасты бердирип, толко Кутманга иштеп койсок болот эле да. Бирок жаш бала кыска ойлук кылып шашып таарым кетти. Түшүнөттүр өзү секин акырындык менен. Азыр сиз ошондой айтып калдыңыз да, мисалы жаш болуп кыска ой менен кетип калды депчи. Бирок Кутман мырзанын кетип калганы бул сиздердин командаңыздарга бир минус болбойбу? Мисалы мыкты оюнчу болчу да, ал оюнчудагы. Мыкты оюнчу кетсе, мыкты оюнчу келет. Бул нерсе менен Кутман кетип калса команда таркап кетпейт биринчиден. Мыкты оюнчу менен толуктоо алат, Кудай кааласа. Биринчи мыкты оюнчу баланы мыкты оюнчу кылганга ат көп шанс берет да. Ат мыкты болсо, ошондо гана бала үстүндөгү бала мыкты оюнчу боло алат да. Команда шарт түзүп берет.
коргоочулар шарт түзүп берет ошо мыкты оюнчу болуш үчүн. Чынында могу команданын ынтымагы баланы мыкты оюнчу кылып келет да. Мисалы үчүн Кутманга да астындагы высший лигада ойноп жүргөн мыкты атты высший лиганын командалары сураганда бербей, кой ошол атты өскө чабылсын, өстүн балдар мыкты болсун деп высший лигада ойноп жүргөн атты мальчик деген атты мингиздик. Ал ат дагы жарашкан себебинен Кутман дагы жакшы голдорду жаратты деп ойлойбуз. Мисалы үчүн азыр могу мен астымдагы атты же сиздин астыңыздагы атты бир мыкты оюнчуга берсеңиз деле мыкты оюн көргөзө албайт да, ат жарашмайынча. Биз болгон колдон келген шартты түзүп бердик ал жигитке. Анан Кутман Бекназар өзүнүн эле жердеш айылдаш агасы экен. Менин оюмча ошо талашпай эле өткөндө Оштон мыкты оюнчуну алган экен баягы райондорго аралык оюнунда. Анан мунусун дагы Бекназарга берилиптир. Эми алса баягы өзүмдөн жердеш агам алыптыр. Командалашаган бул экөө мен билгенден 3-4 жылдан бери бир командаларда чогуу оюн көргөзүп келишет. Өзүм агам алыптыр деп агасын наоборот куттуктап жакшы настрой кылып койгондо туура болуп беле деген оюмда карынып кеткен оруначы. Туура айтасыз. Анан мен көбүнчө ошол окуп да калдым да, мисалы булар Кутманды аласың деп бир Кутманга үмүт бериптир, анан башка оюнчуга берип койгон үчүн дагы Кутман ыңгайсыз абалда калып ушул оюндан кетти, кетпейт эле депчи. Негизи Кутман мырзага сен аласың деген сөз болду беле араңыздарда? Жок, андай сөз болгон эмес. Эми аны деген баягы биздин жааматта кечинде чайканаларда ооз ачырып чакырып атканда мыкты оюнчуну сен аласың го деген эле баягы сөздөр болуп турду. Алсаң керек деген эле. Анан сен аласың да айтып сен аласың деген сөз болгон эмес. Ал биз сен аласың дегенде биз федерация эмеспиз, биз секундант эмеспиз, биз судейскийде иштебейбиз. Ал кишилер кимди койсо ошолор эми оюндун немеде судейскийде карап баштан аягына чейин ошолор көрүнөт да. Биз деле барып алып муну билгенде жааматыбыз менен командабыз менен келишип туруп эле кайсы оюнчуга берели деп эле чечип коймок экенбиз бул нерсеничи, мындай ызычууга чейин жеткизбей. Анан ал жигитибиз дагы контрагымды да бербептир. Анан жетекчилерибиз мындай деп аябай көп сайттарга жамандап чыккан жери бар экен. Контракттарын алган, 2 оюндукун негизи 3 оюнга сүйлөшкөнбүз. Контрагын 2 оюнунун ашыгыраагын алган. Норуз турнири жана 9 майда ойноп бермек да. Анан калган 3 бөлүгүн 31 августта бермек. Ошондой бир сайттарга туура эмес маалыматтарды берип атыптыр. Анан жаштык кылып атат окшойт. Мен жооп берем, бирок мындай да. Мына Эрлан байкеге Алла разы болсун. Эрлан байке Алла разы болсун. Күнүгө ошол жерде бизге шашылыгын жасап берип, балдарды аябай жакшы карады да. Анан эми билбейм, мен өзүм ушундай болгонго мен бул байкени чындап мындай таштап кете албайм да. Мага эми контракт бербесе дагы кийинки оюнда. Контракт бербесе дагы мен ушул байкенин эмеси деп көңүлдө ойноп берем жөн элечи. Анан эми билбейм, ар кандай, бирок биякты жакшы. Биякты жакшы киши. Айткыңыз келгени жетекчи боюнча жалган маалымат берип атат дейсиз. Эч кандай баягындай жалган маалымат бардыгычы. Жетекчибиз Кудайга шүгүр жакшы. Эми көп эле командада ойноп жүргөнбүз. Салыштырмалуу жакшы. Анан сиздер азыр контракт деген аябай сөз болуп кетти да бул жердечи. Мисалы, контракт ушундай эле түзүлгөн болчу, ушунча контракт алып атам деп. Негизи убакчылар кандай контракт алышат болду экен деп, ошо жалпы жолуна мисалы таксанды айтпасаңыздар дагы ушул Көкбөрөдөн тапкан акча менен үй-бүлөнү багып кетсе болобу негизи. Жакшы оюн табат дейт көкбөрүчүлөр. Эми багып кетет дегенде суроону тиги Бекназарга берсеңиз туура болот го дейм. Бизде мындай да. Бизде эми бул аламан улак чабабыз торпок. Ал жакта аябай эле көп сорун алабыз. Эми бул кулакчы менен байыган адам көрбөдүк. Эми чындыгында көрбөдүк. Эми контракт дегенде баягы эле турумдук окат да. Ошол нерсе. Анан эми жумушуңду таштап коюп келесиң, сбору жүрөсүң бир айлап. Ошол эми нарак берат, ушулда эми жабат дегендейчи. Ошондо бул оюнда сиздерде сөзсүз түрдө бир акча кармап турбайт экен, өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздар экен да. Кызыкчылыгыбыз эми. Ооба. Эми көкбөрү менен жеке жашоо менен дейт.
жеке жашооңуздар боюнча сүйлөшөлүчү. Негизи жеке жашоодо кайсыл жакта туулуу өсмүрдөр эле, бала чагыңыздар кайсыл жакта өткөн? Менин түпкү тегим ушул Баткен областына караштуу Лейлек районунун Миңжыгач деген айылынан болот. Өзүбүз ушу бала кезде 2-3 жашка чейинби ошол жакта жашап калыптырбыз. Анан апабыз биздин ушу Чүйдөн болот. Чоң Кемин деген, Чоң Кеминден Кайыңды деген айылдан болот. Анан атабыз ушу бир 92 93 жылдары ошол Бишкекке келип, анан Бишкектен Көлгө барып, анан Көлдө жашап калдык көп жыл. Анан апаларыбыз биякта, мен тайлардын колунда чоңойдум чынында. Көлдө Кыскы Көл областына караштуу Түп районунун Маяк деген айылдан чоңойдум. Ошол жакта тайлардын колунда чоңойдум. Мындай айтканда бир Баткенге караганда Чүй менен Көл эли көп тааныйт го дейм. Жакыныраак да болуп калды, анан көп да таанып калды да. Сиздин бала чагыңыз кайсыл жакта өттү эле? Мен Алайдан болом. Алайдын Кызылкоргон деген айылынан болом. Ошол айылда эле өткөн Кызылкоргон деген айылда эле. Ошол жерде туулуп, ошол жерде чоңоюп, ошол жерде эле жүргөнбүз. Анан улакчылар деген негизи мектепте көбүнчө сабакка эмес, улакка басым жасайт дейт го. Эми айыл жергесинде кечке эле улактар болуп турат эмеспи? Өз айыл ичинде, достордун арасындачы. Анан сиз окуп жүргөндө негизи кандай окудуңуз эле? Же сиз деле ошол улакчылардын жолун жолдоп сабакты таштап коюп улакка кеткен учурлар болду эле? Мен азыр жакшы окудум десем, азыр мен окутсам эжекелер көрүп күлбөсүн, классташтар көрүп күлбөсүн. Эми ортого чейин окуганбыз. Бирок 9-классты бүткөндөн кийин Ошкопко тапшырдым. Эл катары окуйн дедим. Бирок эми биздин иш эмес экен, биз окуй албайт экенбиз. 3 жолу тапшырдым окшойт. Ар бир окууда канчадан бир жарым жылдан эле окудум. Андан кийин эле баягы айылга барасың, атты минесиң, улак кетесиң. Ошо менен уже окууга баргың келбей калат да. Анан ошентип калып кеттик эми, Кудайга шүгүр бирок. Жакшы эле. Окуп жүргөндө эле негизи биринчи орунга бул көкбөрүнү койчу турбайсызбы? Ошол учурда элечи? Окуп жүргөндө эле ушу көкбөрүнү биринчи орунга койгонбуз. Ошо бала кезден эле ат минип. Анан бир айыл жергесинде ойногон менен бир чоң оюндарды ойногон бир айырмачылыгы болот го. Бир эсиңизде калган учур болду эле? Жаңы алгач командага кирип ойноп жүргөндө бир эсиңизде кала турган кызыктуу учурлар? Кызыктуу учурларым жок, эсимде жок экен, бирок айыл жергесинде биз мындай казан кулак тартчу эмеспиз. Айыл жергесинде казанга тартчу эмеспиз. Андан Бишкекке келишиме, Бишкекке келишиме Сейдали деген агам бар. Ошол аркылуу келип калгам. Ошол акам менен ээрчип келип, ушул жакта улак чаап, ошонун аркасы менен таанылып жүрүп калдым. Андан кийин эле Аламанда жүрдүк эми башында. Андан кийин Алай командасын түзүштү. Алай командасын түзүп, Алайдан 7-8 бала Алайдын өзүнүн алды. Ошол Алай командасын ойноп жүрүп, ошол жактан тажрыйба чогултуп, ошол жактан оюн көрсөтүп, ошонун Алайдын аркасы менен ушул Алай команданын аркасы менен ушундай командаларда оюн көрсөтүп атабыз да. Анан эми учурдан пайдаланып, эми ошол биздин өсүшүбүзгө, бизге түрткү болгон ушу жетекчилерге, Алай командасынын жетекчилерине рахмат, ыраазычылык айтып кетем. Анан эми баягы ар бир нерсе, ар бир адамдын мээнетин балай билиш керек го. Рахмат ушу Алай командасынын жетекчилери, спонсорлоруна ушундай бизди өстүрүп, жакшы Кудайга шүгүр ушу Алай команданын аркасынан ушундай результаттарды кылып атабыз эми. Дагы Кудай кааласа мээнетти кылабыз. Дагы жакшы оюндарды көрсөтүүгө аракет кылабыз. Азыр ошондо Алай командасына ыраазычылык билдирип кеткен негизи жетекчилеринечи. Анан сиздер дагы ушул бир команда түзгөндө ар бир оюнчунун бир мүнөзү ар кандай болот го, мындай тил табыша албай калган, мындай оюндан кийин урушуп кеткен учурларыңыздар дагы болобу? Жок, бизде мындай болгон жок. Мактабай эле айтып, үйрөнүп эле айтып. Жок, чынында мындай нерсе болгон жок. Балдарыбыз ынтымакта болду чынында. Ар бир оюндан келгенден кийин биз болуп эле бири-бирин сыйлашып эле, улуус кичүүсүн сыйлап,
кичүүсү улуусун сыйлап биргеликте чогуу ынтымакта ат бастырганда да чогуу бастырып оюнга чейин чогуу ат бастырып барышып оюндан кийин чогуу ат бастырып келишип эле бир үйдө чогуу жатып чогуу турушуп мындай ынтымактуу эле болду дейм. Баягы неме жерин кемчилик жерлерин көргөн жокмун, чынында билинген жок балдар. Бирок азыр Бекназар мырза айтып калды да, жашырбай эле айта бериңиз депчи. Жок, эми баягы жашырбай эле айта бер деген нерсесин может тиги билген, билбей турган нерселер бар деп ойлоп аткандыр, бирок мен үчүн болгон жок нерсечи, көргөн жокмун. Ар бир баланын характери ар кандай болот экен. Ошо ар бир баланын ар кандай характерине жараша мамиле кылдыкпы? Бирок сен мен деген баягы ызы чуубуз болгон жок, чынында. Болгон жок. Анан азыр баарыбызга эле белгилүү болгондой, ынтымак командасы менен достук командасы алдыңкы командалардын бири. Көкбөрүдөчү мисалы Көкбөрү дегенде эле бул ушул ынтымак командасы менен бир достук командасы эске түшөт болуш керек. Мисалы Манас Ниязов деген алдыңкы оюнчулардын бири да. Ошентип силердин командадан бир сурулуп чыга турган оюнчу деп кимди айтып кете аласыз? Айтып келете турган болсом, чынында көп. Бардык эле Балдар көп. Баары эле татыктуу деп ойлойм. Мисалы үчүн коргоочу жигиттерибиз могу турнирде мыкты деңгээлде коргоо өздөрүнүн жумуштарын аткарды. Чабуулчу жигиттерибиз өзүнүн чабуулчу жумушун так аткарды деп эсептейм. Ошонун себебинен ушундай ийгиликтерге жеттик го депчи. Жекеме жекеде ойногонийнибиз Назим уулу Азат уулу Назим ал дагы бир өзүнүн чеберчилиги менен мындай мыкты оюн көргөздү деп эсептейм да. Ар бир баланын өз орду бар. Бардыгы татыктуу чоң лигада оюн көргөзгөнгө мен баары эле татыктуу деп эсептейм. Бардыгы эле ошол Манас Ниязовдун ордун баса алат деп ойлойсуз, Эми баса алышы мүмкүн эмес. Эми Манас Ниязов бул эми көптөн бери келаткан бир легенда жигит десек, эми кыргыз үчүн жаралган жигит да. Бир жаралды да. Бир кылымда бир жаралчу инсан деңиздерчи. Анан канча бир жылга бир алдыда да, чынындачы. Эми бирок андан Манастай болгон жигиттер чыгар. Бирок чыгып келатат, мисалы үчүн. Мисалы ар бир адам жаңы эле баштап келген улакчылардан көрүп келатабыз. Эми ошол жигиттерибиз жакшы ушундай деңгээлде оюн көргөзүп кете беришсе деп ойлойбуз. Эми Манастай болгон жигиттер албетте чыгыш керек. Кыргыз элинде баатырлар көп болгон, чыгат деп ишенебиз. Анан ар бир адамдын эле өзүнүн бир көз карашы болот, ою болот да. Мисалы Манас Ниязов Көкбөрүдөн кетсе, ошол Манас Ниязовдун ордуна ким келет? Мисалы мүмкүн ынтымак командасындагы Өмүрбек Эсен уулу же андан башка оюнчулар барбы? Эмнеге жок? Көзгө көрүнүктүү. Жок, көзгө көрүнүктүү. Эми бардыгы эле улакчы мен үчүн бардыгы эле улакчылар көзгө көрүнүктүү да. Эмнеге дегенде, ар бир балага команда менен командаң болбосо, мисалы үчүн бир жалгыз улакчы тиги эчтеке кыла албайт командада. Баягы орусча айтмакчы, один в поле не воин дейт го. Ошондой эле да. Мисалы үчүн Өмүрбек дагы мисалы үчүн таластан мына чыкты, мыкты жигит экен, жаш бала. Ал баланын дагы мына былтыр мыкты оюнчуну алды. Татыктуу дейбиз ал жигитти дагычы. Баягы мыкты оюнчуга действительно татыктуу жигит. Ынтымак командасын келип эле мыкты деңгээлге сүйрөп келатат. Ага чейин деле мисалы үчүн ынтымак командасына мен деген жигиттер Нуржан, Тойчу, Кушчубай көп эми айтып келсек. Ага чейин Марлис деген акебиз бар эле. Азыр достукта ойноп атат. Ошол кишилердин сабагы менен ушинтип жакшы тажрыйба алып өсүп келатат го дейм ушул жигиттер, чынында. Анан бул ынтымак командасы менен достук командасынын бир ушундай деңгээлге жетиш үчүн мисалы эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Ушулардын деңгээлиндей бир Көкбөрү дегенде эле мисалы сиздердин команда эске келе тургандай болупчу. Ал эми ал эки команда чынында эл классика деп атка талып калган. Эми ал команда дайыма бир көп жылдан бери финалдарда беттешип, эл дагы ошол эки команданын күйөрмандарынын көптүгүнүн себебинен го дейм. Же может адашып аткандырмын. Эл классикада финалдан көп беттешкен себебинен элдин баары ошол эки команданын эске алып калган эмеспи? Ошол эки команданын оюнун көргүсү келишип эле финалда. Ошондон ушундай болуп калды го деп ойлойм да.
Анан Бекназар мырза, сиз айтсаңыз, мисалы Манас Ниязов менен азыркы учурда бир Өмүрбек Эсен уулун салыштырып атышат да, мисалы бири-биринечи, ушул улакчыдан кийин ушул улакчы чыгат же экөө бири-бирине дал келет деп, анан ар бир адамдын ичинде өзүнүн ою болот го. Анан сизде ушул кайсы улакчы менен мындай, кайсы команданын улакчысы ушундай чыгып кетет деген өзүңүздүн ичиңизде ой бар, мисалычы? Бул жерде мисалы Өмүрбек менен Манас экөөнүн салыштырып неме кылган, экөөтөн күчтүү бала. Анан бул жерде мындай да, мисалы кайсы бала кайсы салым көп салса, ошону эле мисалы неме кылып чыгарып атат. Мыкты Манастын ордун басат деп. Манас бул бир жаган бала да, бул эми. Анын ордун басуу мүмкүн эмес дейсизби? Манастын ордун басуу мүмкүн эмес да. Манас баягы күтүшсүз жерден голдор көп жаратып ийет го. Андайга да кичине. Билбейм, эми аркада эми көп жаш балдар өсүп келатат. Катуу менет кылып, тренировка кылып ордун баскан эле бала келип кетсем, азыр пока жок го. Пока жок чынында. Манас мына 2 жолу көчмөндөр оюнунда, экспого барбай калган. Турцияда эми көп жерде баягы кыргыздын көкбөрүсүн алдыга сүйрөп жүргөн жигиттердин бири да, биз башынан билгенден, тааныгандан баштапчы. Анан кийинкиси мына 2 жыл 3 жылдын жүзү болуп калды. Мына Өмүрбек өсүп келатат. Өмүрбек дагы мына мыкты, ал да Кудай буйрса мыкты улакчы болот деп ишенебиз. Анан кийинки жаштардан да көрүп атабыз, эми жаштар көп экен действительно. Мына биздин командада деле белеки балдар бар. Мен чын немесин карап келсем, мындай көкбөрүгө жанын берип күйгөн балдар бар. Эгер көкбөрүгө жанын берип күйгөн бала, жанын сай ойногон бала эле өсөт го дейм. Алдыга чыга алат деп ишенем да. Анан Манасты оштуктар Манасты мактай берет да деп баягындай жазып беришет го. Эми ошолорго жооп берейин, эми Өмүрбек деле мыкты. Өмүрбек деле мыкты, бирок экөөтөн кыргыздын жигиттери да. Ооба. Экөөнү кошуп, мисалы башка улутта, башка жакта оюн болгон болсо, экөө бир командада барып кыргыз намысын коргойт да экөөчү. Анан эми ушун бөлүнбөй, анан жаман комментарий жазбасаңар жакшы болот эле. Бизде деле көңүл бар, көңүл ооруйт. Учурдан байланып ушун немеге да айтып кетеличи, эми баарыбыз тең кыргызбыз. Бул Манас, Өмүрбек, Нуржан, мисалы үчүн Кыяз деп кете берсек, Медет Абыгулу, Бекназарды айтып кете берсек, эми эртең бир башка мамлекетке барып Кыргызстан намысын коргой турган жигиттер ушулар эле да. Бир командада эле оюн болчу. Бир команда эле. Мына былтыры 2 команда Көкбөрү менен Көкбарга Турцияга 2 команда болуп, Кыргызстандын легенда мисалы улакчылары бүт Рустам баш болуп, Сейитбек баш болуп, баары болуп ынтымакта эле барып ойноп келишти. Анан бул клубдун эле оюнда. Анан тияктын командасы, анан кийин Оштун командасы, анан Таластын командасы бир бөлмөзөк. Бир кичинекей өзүбүздүн бир сыймыктанарлуу бир улуттук ушул Көкбөрү спортубуз бар. Ушул спортту дагы бир алдыңкы деңгээлге сүйрөп эмес, бир артка тартып албасак деген максатта да. Анан деген Көкбөрүдө бул Көкбөрү күйөрман менен кызыктуу деп коет экен го. Лези сиздердин дагы күйөрмандарыңыздар барбы? Мисалы достук менен ынтымак командасына күйгөндөй элечи. Ооба. Бизде дагы былтыр да бар болчу өзүбүздүн жаныбызда жүргөн агайын достор. Анан быйыл Кудай берсе анан да көбөйдү. Күйөрмандар аябай жазып атышат. Оюн башталып, биринчи, экинчи оюнубузду көргөндө эле күйөрмандык кылгандар аябай көп болду. Өзгөчө айтып кетсек, бир Болот деген байкебиз бар. 83 деген аргымак бар эле, сен команда чыгарып атырсың деп. Ошол аргымагын берди. Бир арзан эле бир баага берип, мен силерге болельщик болом деп биздин эң эметкен байкебиз ошол чынында. Командага түнү менен уктабай айтам, эмне болуп атат, даярдыгың кандай деп, саат 3:30 чалат. Ошондой агаларыбыз, күйөрмандарыбыз көп болсун биздин дагы. Анан защитниктерибизге дагы ыраазычылык айтып коелу биз, өзүбүздүн защитниктер. Анан эртеге сөгөт олорчу. Сен эми өзүң эле салып аткансың да, бизди коргобой коюшпасын. Биздин защитниктерге, Акылбектин защитниктерине да абдан ыраазычылык билгизебиз.
Молодец ушундай. Эми защитниктин дагы жумушу өтө оор да. Мисалы биз улак басып жүрө беребиз да, улак басып жүрсөк бизди тош үчүн ала защитниктерден чыгыш үчүн защитникти келип биринчи коет да. Защиттен өтсө анан бизге келет да. Ошончо наркылар койдурганда карабайт. Мындан даллар тозуп биздин балдарга рахмат. Бирок чынында защиталары биздин защитник коргоочу жигиттерибизден эми балдар аябай өз жумуштарын так аткарды дейбиз. Биздин жигиттер, чабуулчу жигиттер улак басып чыкса, ушул жигиттерди урдура койбой, колдон келишинче бирден экиден тигилер башка каршылаш команданын жигиттерин байлап калганга, казанды ачып бергенге мыкты шарттарды түзүп берди да. Бул негизи оюнда бир эле оюнчу эмес, жалпы команда чечет экен да, бул жеңишке жетүү нерсени. Бул Көкбөрүнүн мисалы түпкүрү эң бийиктиги эмнеде? Мисалы башка нерседе бийиктик барбы? Ошол нерсеге жеткенден кийин максатыма жеттим деп бир чектөө коесуң да. Көкбөрүдө ошондой максат барбы же андай максат жок? Бул Көкбөрү мындай түпкү тегине жетиш кыйын го дейм бул спорттун. Бул спортту ойногон сайын ойногон келет. Максат финалда гол салган максат да. Команданын алдыга сүзүрөгөн ошол максат да. Командада чынында ошондой. Ар бир бала бул Көкбөрүдөн тажабайт го дейм максаты. Чеги болбойт го дейм Көкбөрү. Аксакалдарды көрүп жүрөбүз азыр 60-70ке чыккан. Чоң улактарга барып калсаң, аксакалдар жүрөт. Мен бир улак салып алайын. Балдар тийбей тургула деп аксакал кишилер жүрөт. Анан буюрса алдыда дагы 9-май бар, 31 август президенттин кубогу бар. Ошолорго даярдыктар качан башталат? Кандай алдыда пландар бар негизи? Пландарыбыз буюрса азыркы маалда аттарды карап издеп атабыз, жакшы мыкты аттардан. Агалардан, тааныштардан, достордон. Биринчи очередь ушу ат маселесин мыктап алалы деп ат маселесине көп басым жасап атабыз. Аттарды мыктап алсак, анан балдар буюрса толук эле. Балдар толук, бирок ушул аттарды толуктап алыш керек дейсиз, Анан сиздин бир интервьюңузда көрүп калдым да, негизи ушул команданы түптөп чыксаң, биз ат беребиз, жардам беребиз деген агаларым болгон, бирок түптөлгөндөн кийин таппай калдым аларды депчи. Анан негизи бул ушул аттарды дагы бул дарылап турат экенсиздер. Ал нерсеге мамлекеттен акча бөлүнөбү же өзүңүздөрдөн чыгабы бул нерсе? Жок, ошол биринчи сурооңузга ошо ат беребиз, Баткенен команда чыкса деген агаларыбыз болгон чынында. Анан ал агалардан дагы көп үмүт кылып отурдук. Команда түптөлдү, жаздык, чалдык, үйүнө чейин бардык. Анан чынында ат ала алган жокпуз агалардан. Анан бизге бербей, биз сураган аттарын башка командалардан да көрүп калдык. Бизге бербей. Бизге жаңы түптөлүп атканга бир ишеним болгон жок окшойт да, бул командага берсек атын көрүнөбү, көрүнбөй калабы деген ойлор, алдыга чыга албайбы деген ойлор болгон экен. Болсо керек деп ойлойм да. Анан экинчи сурооңуз кандай эле? Экинчи суроо ушул аттарга дары-дармекке, акчаларды, каражаттарды жок, дары-дармекке, каражат немеден мамлекет тарабынан. Мен мурун ойлочумун ушу Көкбөрүгө келгичек ушундай бөлүп берсе керек депчи. Анан чынында андай эмес экен. Ошол команданы алып чыгып, ошол жеңишке, ийгиликке жеткизген, ошо жанагы эле айтып кетип аткан. Этчи жамааттарыбыз өзүбүздүн. Эт жамааты өзүбүз эт жамаатында иштейбиз. Ошолор менен чогуу кыш менен улак чабабыз. Ошол жерде достор, агалар, инилер, ошондой эле Жети Дубан деген бир жамаатыбыз бар. Ал жерде дагы Жети Дубандын мыкты жигиттери, агаларыбыз улак чабабыз чогуу шернелер. Ошол жигиттер, анан өзгөчөсүнө Рустам Тутуев агабыз көп келип кабар алып эмне кемчилик деп. Ошол өзүбүздүн бир тууган агаларыбыз, ошолордун жардамы менен жеңишке жеттик дейбиз. Анан сизде кандай пландар бар алдыда? Ушул эле командада оюн көргөзөм дейсизби же контракт бүткөндөн кийин башка командага кетейин деген ойлоруңуз барбы негизи? Жок, мен Агылбизде эле оюн көрсөтөм, Кудай берсин, ушул Агылбиз. Эми кандай десем, мен Донован
мамилеси үчүн мындай кылган мамилелер үчүн жүрөм да казыр эле агыл бир сактап кеткичектер. Бул командадан чыгып кете албайм дейсиз. Бул командадан кетиш сал кыйын болуп калды эми. Жүрөбүз Кудай кааласа тизиге эле. Анда буюрса дагы сиздерге алдыңкы оюндарда ийгиликтерди каалайбыз. 9-майда, 31-августта дагы ийгиликтерге жетесиздер. Ушул бир Көкбөрү дегенде эле бир сиздердин командаңыздар биздин оюбузга келе тургандай команда болуңуздар деп ийгиликтерди каалайбыз дагы. Баткендиктерди эле күтүп атабыз. Бизге кичине аз-маз спонсор жагынан Баткендик туугандар эле келип берсе, жакшы ийгиликтер жаратабыз Кудай буйрса. Ошондо бир аз сиздерге спонсор жана колдоо керек болот экен азыр. Көкбөрүдө чынында бул спорт каражаты көп талап калат спорт экен да, чынында башка спорттон көргөн эмесмин мындай. Бул жерде 12 бала, 12 ат, дары-дармек, анан эми чынында башка спортто жок го мындай көп каражат талап кылган. Анан ушурдан байланып спонсор болот элем, жардам берет элем ушундай командаларга, аттарым бар эле. Финансовый жагынан келип балдарга форма жагынанбы, спортивка жагынанбы, эмне жагынан бир жардам беребиз деген агаларыбыз же достор, ийнелер болсо, эшигибиз ар дайым ачык. Келип колдойбуз десе биз дайыма дос болобуз. Ошол команда билбейм, бул жигиттер баягы Баткендин командасы го, Баткенден бир колдой күч өткөн, мен деле көп үмүт деле кылган жокмун. Анан бул жигиттерге Баткенден келиш керек эле. Биз Алай командасына жүргөндө алайлыктар үзүлбөйт эле. Алайлыктар келип эжелерибизге чейин келип ат алып берип эжелдик Алайдан келип миллиондорго аттарды алып берип дейт. Болбосо ал эжекебиз дейт, булак менен деле иши жок дейт. Алайдан команда чыгып турат деп эле келип эки ат алып берип ушундай бир колдоолор болгон. Эмне себептен бизде Баткенден ойноп атсак, Баткенден колдоо жок болуп атат депчи. Может, Баткендин оюнчулары жоктугунанбы? Бул командабызда чынында Баткенден оюнчу жок. Баткендин оюнчулары тоготпой кетип калганда айтып соңунда. Оюнчуларды чакырдык чынында. Баткенден баягы суроолор болду. Эмнеге Баткендин командасы, Баткенден оюнчу келген жок дегенчи. Чакырдык, акыркы күнгө чейин чакырдык. Балдар менен капитандан ордун Баткенден болуш керек деген шарт менен 3 күн, 4 күн калганга чейин кармап отурдук. Хотя бы бир капитаны Баткенден болсун. Жаш болобу, чоң бала болобу, капитандыкты алып кете алабы, алып кете албайбы? Талап Баткен жергесинен болсун деген эме менен чалдык. Баткен областындагы вицелер менен дагы кеңешип сурадык. Оюнчу болсо жибергиле, Баткенден команда чыгып атат, Баткенден бир оюнчу жок. Анан өзүбүздүн инилер бар эле, аларга дагы кайрылдык, ошо Баткенден Лейлектен. Келгиле ойногула мына десек, жумуштан бошобойбуз, иштеш керек болуп атат. Ушундай дегенден анан макул, жумуштан чыга алышпаса эми Баткенден өзүбүз барго жетечи деген максат эле, бөлүнбөйлү деген эле максат эле, 7 дубандан чогулган жигиттер чынында. Анан Жаныбек Каримовду капитан кылып, анан оюнга Заевка берерин алдында да кайра бир сыйра сурап келесиңерби? Келсеңер эшик ачык. Заевканы бере элекпиз деп күттүк. Болгон жок. Анан Жаныбек Каримовду капитан кылып, Заевканы бердик. Ошон эмес менен бекилип калды быйылкы жылы буюрса. Анан бирок жана ойнобойм, булак чаппайм, иштейм деген ийнелерибиз башка командадан көрүп калдык. Эң кызыктуусу, эмнеге Баткенден команда чыгып түптөлүп атса, Эмнеге өзүнүн командасына ойнобой, башка командага ойноду деп неме кылсак, анан башка бир элдерден угуп калдык. Эми өзүбүз айтып калды, Баткенден атынан коюш керек болчу депчи. Ошонун себебинен барбай койдук деп да айтышыптыр. Эми Баткен жеринин бир атын аталыш керек эле депчи. Анан кайрамас эмне, достук деп бир ынтымак, бул клубный аттар. Акыл бирс бир клубдун аты да бул. Мисалы үчүн, может,
Бекназар деп коюп коюшубуз мүмкүн. Спонсор боло турган болсо бул жигит да. Баягы досторубуз менен кеңешип, баягы колдо эч кимден таппай калдык чынында. Анан баягы этчи жамаатта чапкан досторубуз менен Агылбирис деп Баткен атынан чыгарып берсек эмне болот? Баткен квотасынан, Баткендин намысын коргоп ойносо болду да команда. Ошондой эле кылбайлыбы? Өзүбүздүн эле команданы анда чачыра тийбей. Дегенден ошол шартка көнүп досторубуз менен. Ошол досторубуздун колдоосу менен, жамаатыбыздын колдоосу менен ушул ийгиликке жетип атабыз чынында. Баткенден келип булакчылар ойноп бергенде жакшы болмок, бирок шартка байланыштуу келишкен жок. Мен менен тил келишпей калды. Ошонун себебинен келбей койду деши мүмкүн эл, бирок андай эмес. Башка командага чабып эмне болду? Эки ойун утулдуңар деп тийишип тамашалап коюп атам. Ошол атак балдар менен, Баткендин балдары менен жакшыбыз, агайын болуп мамиледебиз. Мына кечинде да сүйлөшүп отурдук. Тийишип. Ошондо көпчүлүгү бул сиздер ошол Баткен деп чыкпай койгонуңуздар үчүн дагы келбей койду же жаңы түптөлүп аткан команда болгон үчүн дагы келбей койду деген нерсе. Көбү билбейт экен бирок. Көбү билбейт экен, а? Көбү билбейт экен. Мына кече Баткен командасы чемпион болду дегенден адамдар ойгонот. Баткенден чыккан команда бар бекен деп, Анда биз дагы бир көрөрмандарга кайрылып кетели. Ушул Баткен командасынан чыккан Агылбирис командасына дейличи. Спонсорлор болсо чакырабыз, жана оюнчулар болсо дагы бул команданын жетекчиси өзү айтып аткандай эле ар дайым эшигибиз ачык атат. Сиздерди бир ушул командага керегиңиздер тийип, өзүңүздөрдүн кызыгыңыздар болсо сөзсүз түрдө келип ойносоңуздар да болот экен, Негизи бул жетекчиликти областка жетекчи болгондо тиги ошол жерде туулуп өскөн, көрүлүп өскөн ошондой инсандар болсо жакшы экен да. Таанымал. Анан баягы биз чүйдө көлдө чоңойгонбуз. Анан баягы Баткенден 2 жыл команда чыкпай калды деп Руслан Тутуев агабыз ушундай көкбөрөгө кызыккан, ушу түбү Баткенден, бирок ушул жерде чоңойгон жигит бар. Ошону коелу дешип сюрприз болуп эле келип калгам чынында. Бул немеге баягы өзүбүздүн каалообуз эмес, агалардын сунушу менен келипсиздер, демек. Ошентип келип калдык да. Анан чынында ушу Баткенде көкбөрөгө күйгөн, мен ушу Баткенден команда чыгарып, Баткендин командасын түптөйт элем, алып кетет элем деген мыкты азамат агалар, жигиттер болсо орунду бошотуп бергенге даярбыз. Жергиликтүү ошо Баткен областынын жергиликтүү тургуну болсо жакшы экен да негизичи. Күйүп ойнойт болуш керек, ошол менин Баткен областым деп, Анан мен деле көбүн тааныбайт экенмин. Барганда деле жана областтын вицелери менен ошо Баткенге барганда тааныштым. Бирөөсү шаарга келип, Бишкекке келгенде жолугуп тааныштым. Анан баргандан кийин баягы райондук турнир өткөздүк ушу неме менен, жамаат менен. Райондук турнир дагы барсаң эч ким тааныбайт чынында бизди. Бизде мындай бала жок эле го. Бул каяктан келген бала дешип ушундай кылышат экен. Сизге да бул нерсе кичине ыңгайсыз болуп калат. Ыңгайсыз болот экен чынында. Ошого Баткен областынан көкбөрөгө салым кошом, көкбөрөгө чоң жардам берем, көкбөрүдө команда чыгарам ушу Баткендин атынан. Мен даярмын, ушу Агылбирис командасын өткөзүп берсе алат элем деген жигиттер, агалар, инилер болсо команданы өткөзүп, орунду бошотуп берип, бирок өзүм да ошол команданын ары көздөй колдошуп, колдой иретинде до конца кеткенге даярбыз. Колдон келсе, ушу бир жергиликтүү Баткен областынын тургуну болсо жакшы болот экен. Чоң рахмат. Анда дагы бир жолу сиздерге ушундай алтындай болгон убактыңыздарды атайын бизге бир бөлүп айтыла турган нерселерди айтып,
көп оюнчуларга дагы элге дагы аябай кызык болуп аткан да. Эми бул команда каяктан чыккан команда депчи Бекназар мырза айткандай эле билбегендер бар деген. Мүмкүн ушул эфирден, ушул видеодон кийин дагы билип калышы ыктымал. Барыңыздарды ушул командага чакырабыз дагы. Сиздердин алдыңкы оюндарга ийгиликтерди каалайбыз. Анда Жылдыз Тайм YouTube каналынын катталуучуларына дагы айта кетели, биздин YouTube каналдан алыстабаңыздар дагы. Ар дайым биздин YouTube каналды көрүп туруңуздар. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Айша Байсакова болдум. Чоң рахмат сиздерге.